Никита Самбаевич, бүгүнкү сиздин апелляциялык арызыңыз боюнча иш каралмакпы? Кандай болду? Чечим чыкты? Эмне болду? Чоо жайын айтып өтсөңүз? 3-июнга чейин калтырылды. Себеп дагы бир процесске катышуу үчүн жана анын жактоочусунун жоктугуна байланыштуу. Ошондуктан эми 3-июнда каралат буюрса. Айтсаңыз, негизи эми кандай чечим күтүп атасыз бул иш боюнча? Кыргызстанда кандай чечим болушу мүмкүн? Кандай буйрук берилсе ошондой чечим кабыл алынат. Бирок биз ошондой деп кол куушуруп отура албай, кыргыз конституциясына, кыргыз мыйзамдарына таянып күрөшүүбүз керек. Адилеттик үчүн, чындык үчүн, акыйкат үчүн күрөшүүбүз керек. Күрөш улантылат. Рахмат чоң. Ийгилик.